Намаз оқу деген сөзді Құдай айтады, оқысаң жамандықтар артта қалады. Намаз оқып Құдайдың құлы болғын, намаз оқып момын деген атқа қонғын. Ассалаумағалейкум, урматтуу момун мусулман биртугандар, орозоңуздарды Кудайым кабыл кылсын. Сиздер менен түз эфирде Темирлан Акматов, Кудай буйрса ушул орозодо 30 күн теле долбоору эфирде. Бүгүн сиздер менен биз ушул буйрса ата эненин алдында балдардын милдети жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан ушул биздин балдар, жаштар өзгөчө ата энеге кандай кызмат кылып атат, аны коомдо, интернетте дайыма көрүп атасыздар. Жакшы кызмат кылган ата энелер да бар, батасын алган, ошол ата энесинин сөзүн уккан, тилекке каршы ушундай ата энесин укпаган, капага салган жаштарыбыз да бар. Ошолорго насаат, насихат болуп калсын деп ушул теманы уюштурдук. Кудай буйрса биздин суроолорубузга Амиров Убайдулла Дамула устазыбыз жооп берет. Ассалаумалейкум, орозоңуз кабыл болсун. Ассалаумалейкум, бирге болсун. Рахмат. Устаз, анда жалпы мусулмандар менен элиңиз менен амандашып алсаңыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу кыргыз элим. Алла Таала ушул турган айыбыз Рамазан айы кабыл болгон болсун. Ар бирибиздин Алла Таалам тилектерибизди кабыл кылган болсун. Элибизге, журтубузга Алла Таалам тынчтык берген болсун. Алла Таалам бүгүнкү темага жараша ошол жаштарыбыз ошол адептүү балдардан болуп, ата энесин сыйлаган, урматтаган балдардан болсун. Ата энелер дагы ошол өз балдарын жакшы тарбиялап, када салтыбыз менен мурунтан келген ошол ата бабалардан када салт болгон ошол урп адат менен, адеп менен дегендей тарбиялаганга Алла Таалам бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Алла Таалам кабыл кылган болсун. Алла разы болсун устаз. Эми ушул темага өтсөк, бүгүнкү темабыз бир актуалдуу маселе. Ачып бериңиз теманы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату ва саламу аля расулилlah ма бад. Алла Кур'ани Каримде буйрат: А'удhu billahi mineşşeytanirracim ve qaza rabbuka alla ta'budu illa iyyahu ve bil validayni ihsana. Yani Allah Taala öküm beret özünün bölökке ibadat kılbay, жалгыз özüge gana ibadat kılışlıkka öküm beret deydi. Andan keyin ve bil validayni ihsana, ata enege jakşılık kılууга ошол буйрат. Себеби Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дандагы суралганда айыл амали афзалу, кайсыл амалдар эң жакшы амалдар кайсылар деп сураганда ас-салату ли вактиха, намазды өз маалыда окугандык. Сумма айюк, андан кийин кайсыл дегенде, андан кийин ошол бирил валидайн, ата энеге кызмат кылып, ата эненин ыраазычылыгын алып, ошол ата энени урматтагандык турат. Себеби дагы Пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде келет, Алла Тааланын ыраазычылыгы ошол Алла Тааланын ыраазычылыгы да турат дейт. Эгер Алла Таала ыраазы болсо, бирок ата эне ыраазы болбогон болсо, Алла Таала ыраазы болбойт андай перзенттерден дейт да. Ошондуктан эң биринчи Алла Тааланы дагы ыраазычылыгына ала турган амалдарды кылыбыз керек. Андан кийин ата энебизди дагы сөзсүз Алла Тааланын буйругу ошол урматтап, сыйлап, ата эненин ыраазычылыгына алыш керек. Ошондо Алла Таала ошол перзенттерден ыраазы болот дейт да. Жакшы устаз, азыр эми баягы жамаатты карасак, мындай жаштар көп, баягы талим тарбия алып аткан, анан ата энени какшаткандар да бар да. Ошолорго кандай кеңеш айтасыз, насаат айтасыз? Эми бул тууралуу дагы мына китепте ошол тууралуу дагы айтат. Ан Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ma min mu'minin lahu abawani fayasbahu wa huwa muhsinun ilayhima illa fatahallahu lahumma bayna babayn min al-jannah. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu'nun rivayatida bu hadis kelet. Qaysil mu'min, eger ata enesi bar bolup turup, ошо ата энесиге жакшылык кылган болсо, Алла Таала жаннаттан эки эшикти ачып коет дейт. Эгер Алла сактаган болсун, ошол ата энесиге жакшылык кылбаган болсо, жамандык ошол сыздаткан болсо ата энесин, анда Алла Таала ошол тооба кылмайынча тозоктун ар бир кылган күнөөсүгө бир эшикти тозоктон ачып коет деген дагы ошол хадиси бар экен да. Ошондуктан ошол перзенттер албетте ата энесине урматтап, бул милдеттүү амал болуп тургандан кийин Алла Таала өзүнүн ыраазычылыгын ата эненин ыраазычылыгына койгондон кийин ошол ата энени ыраазы кылыш керек.
Жакшы устаз, анан Кудайга шүгүр баягы ата энени көтөргөн, алардын көзү менен тең айланган балдарыбыз да бар. Анан тилекке каршы могул Кара Алтада 14 колония бар. Мен 3-4 жолу бардым, ошол жерге барсам, жалаң кыргыз балдар да. Бүт биринчи атаман. Башка улуттан жок. Анан аябай статьялар оор. Анын ата энеси, чоң энеси, жакындары тишин кирин соруп, пенсиясын чогултуп, ошол жака балам бир нерсесин деп ташышат да. Анан ошол балдар жакшы болуш үчүн ислам тарбиясы дейбизби же иман тарбиясы бизде мындай жетишпей аткандай. Бул туура айтасыз. Эми эң негизи баланын тарбиясы никеден алдын эле башталат. Токтолсоңуз. Ошол никеден алдын деген мааниси ошол нафака деп коюлат шариатта, жеген ичкени, кийгени, ошол келинчегини никелеп алгандан башталат. Ошол маалдан ошол келинчегине адал кесип менен, өзүнүн пешенеттери менен тапкан адал акчасы менен эгер нафакалантырып жедирип ичирген болсо, ошол менен адам ошол төрөлгөндөн кийин ошол ата эненин барат да. Ооба. Ошол ата эненин баргандан кийин ошол нафака таза болсо, балдар дагы таза жакшы төрөлөт. Өзү башкысы ошо башталганда эле ошол менен. Ушул жерде бир сөзүңүз соозуңуз да. Ошол жакшы келинчек алыш үчүн балдарыбызга ошол ата энеси тандап бериш керекпи же балдар өздөрү тандаш керекпи? Шариатта ата эне тандайт. Шариатта. Себеби эмне үчүн десек, балдар азыркы маалда жаштар өзгөрүп атпайбы? Ооба. Жаштар өздөрү тандап, анан ата энеси айтса көнбөй, ушундай болуп атат да. Ооба. Бирок китепте ошол Ханафи мазхабында болгон китептерде, адабияттарда себеби ата эненин тажрыйбасы бар. Тажрыйбасы бар. Ошондуктан ата эненин угуш керек. Ал ошол теги таза, жакшы, мисалы бири-бирин билген кишилерден алып бере турган болсо, ошо ата энесин да билет, кандай кесип менен алектенет, кыздын ата энеси да. Ошондон башталат да. Адамдын курулушу, гени ошол азык менен болуп аткандан кийин ошол азык адал болуш керек да, таза болуш керек да. Ошондуктан ата эненин тажрыйбасы менен болсо, ата энеси менен ыраазычылык, ата эненин ыраазычылыгы деп жатпайбызбы? Ооба. Ошол бала өнүгөт. Ата энеси азыркы ата энелер сыртынан ыраазы болгондой болот. Эми балдарымдын үй бүлөсү бузулбасын деп, бирок ичинен сыздап жүрөт да. Ооба. Мен көнүндөгүдөй мисалы бир жакшы үй бүлөдөн алып бере албай калдым дейиш дагы мүмкүн да. Ошондуктан ата эне тажрыйбасы менен алып берген болсо, өтө ошол үй бүлө берекелүү, салих жана таза уул балдардан болот деген үмүттө ушундай ата энени тыңшаш керек да өзү негизи. Устаз, анан ушул айтканыңыз туура. Бирок кээ бир ушундай айтса, ата эне айтса, ошону өзүң ала бер, мен албайм, менин сүйгөнүм бар деп карама каршы чыгат да. Ошондой жаштарга кандай насаат айтасыз? Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат да, сен үйлөнгөндө ошол ата энең же болбосо дин жагынан диндүү кыздарды тарбиялангандарды ал дейт да. Себеби сулуулук жагынан эгер үйлөнгөн болсо, ошол жактан сыноо келет. Баягы балага да, үйлөнгөн балага сулуулугу жагынан сыноо келет да. Эгер байлык жагынан үйлөнгөн болсо, ошол байлык жагынан баягы балага сыноо келет. Ошондуктан ошол ата энени тыңшап, кулак салып, ошол жакшы өздөрү кандай ар бир адам өзү кудалашканда өзүнө ылайык келген кишилер менен кудалаш керек да. Ошол ылайык келген кудалар менен кудалашып, эми тагдыр бул. Тагдырда эч нерсе деп болбойт. Тагдыр Аллах таалам жазып койгон, ал кандай Аллах таала жазган болсо ошондой болот. Бирок себеп дагы бар да. Ошол себеп тандоодо ошол пайгамбарыбыздын хадисинде келип атат. Эгер үйлөнсөңөр силер диндүү, албетте ал берекелүү болот. Анан байлык жактан үйлөнгөн болсоңор, сыноо байлык жагынан келет. Сулуулук жактан үйлөнгөн болсоңор, сулуулук жагынан ошол келет дейт да. Анан өмүрдүн акырга чейин баягы бала кыйналып, сыноолордо себеби бай болгондон кийин, кайнатасы бай болгондон кийин ошого кулак салыш керек,
ошонун айтканын кылыш керек болуп калат да. Ошондуктан ата энеге тажрыйбасы бар ата энеге ошол моюн сунуп эгер үйлөнгөн болсо, албетте бул өнүгөт ата эненин тилеги менен. Себеби Алла Адам алейхисаламды ата энесиз жаратты, бирок бардык урпактарын ата эне менен жараткандан кийин ыраазычылыгына койду да. Ошол нерсени унутпаш керек. Тамла ушул сиз үйлөнгөндө өзүңүз тандадыңызбы же ата энеңизби? Уул кыздарды кандай кылып үйлөндүрүп берип атасыз? Ата энемдин немеси менен эле үйлөндүм. Ошолордун көрсөтмеси менен ошол үйлөнүп, Кудайга шүкүр азыр 3 уул, 1 кызым бар. Анан кеңеш дагы сурайм. Балдарым бирөө үйлөнгөн, кызым турмушка чыккан. Ал экөө дагы үйлөнөт, эми үйлөнөт деп турабыз. Ошол жерден кеңеш менен ошол мындай жакшы кишилер, ушунун кызы дагы тарбияланган, ушул кандай деп ошол балама айтам. Анда ал ата өзүңүз тандаңыз, биз макулбуз дейт бирөө унчукпайт азырынча. Ошого кудалашып дагы койдум. Ошол баламдын өзүмдүн баарыбыз неме менен да чогуу бир келишимге келип туруп ошол кудалашып койдук, эми той боло элек эми. Шариаттын негизинде кылып атасыздар. Ошондой. Алла разы. Демек ушинтип эле үйлөнсө, келечектен баягы ата эне улуумунун тажрыйбасы бар деген сөз да туурабы Тамла? Тамла жакшы келин алгысы келет, жакшы күйөө бала болгусу келет, анан биздикилер укпайт. Айрымдар укпайт, анан орто жолдо жанагындай туура эмес маселелер чыгып калган учурлар көп. Анда темага токтоп улап берсеңиз Тамла, ошол боюнча пайгамбарыбыз эмне деген, сахабалар кандай болгон? Эми мына бир Алкама деген сахаба тууралуу айтып берейин, аңгеме. Айтыңыз. Анас ибн Малик разияллаху таала анху дан риваят экен. Айтат, бир жигит болчу, пайгамбардын заманында атыны Алкама дейишчи дейт. Өтө таква, садака көп берген киши болчу дейт да. Бир күнү каттуу ооруп калды. Ошол ооруп калгандан өзү баса албай калып, аялыны ошол пайгамбарыбызга киши жөнөттү деп коеюн. Ошо киши жөнөтүп бар пайгамбарыбызга айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол Билал разияллаху анху, Али разияллаху анху, Салман Фарс разияллаху анху жана Аммар деген сахаба 4-өөн жөнөттү. Бар Алкаманын кабарына билип келгиле деп. Келген замат алар ошол салам айтып кирип анан иман келимесин айтышты. Бирок Алкама айта алган жок да. Ошондо ошол сахабалардын бирине, сахабалар ортонун жашырагыны жөнөттү, пайгамбарыбызга барып кабар бер. Бул киши ошол иман келимесин айта албай атат десе, пайгамбарыбызга барып айтканда пайгамбарыбыз айтат, ата энеси барбы экен дейт да. Анан жок, ата энеси, атасы өтүп кеткен экен, энеси бар экен, апасы. Анан апасы картайып калган дейишти. Барып айткыла, келе алса келсин, болбосо мен өзүм барайын деди пайгамбарыбыз. Анан ошол апасы, мен жаным курман болсун ушундай пайгамбарга деп, мен барам өзүм деп келди дейт да. Келгенде анан пайгамбарыбыз суроо берип атат да, Алкама кандай амал кылчу деп. Айтты, Алкама өтө ушул замандагы көп ибадат кылуучулардан бири эле. Бирок мен бир нараазычылыгым, ошол ыраазы эместигим, ошол аялын менден көрө угуп калды дейт да. Ошондуктан мен ыраазы болбой калдым, мен сурабай койду, мен кетип калдым дейт да үйүнөн. Анда пайгамбарыбыз айтат, ыраазы болуңуз дейт. Мен ыраазы болбойм дейт да. Анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, ошол жердеги сахабаларга отун жыйнагыла дейт. Ошол отун жыйнаган маалда анан баягы эне апасы айтат, неге отун жыйнайсыз десе, ошол балаңызды көзүңүздүн алдында сиз райым кылмасаңыз, акыретте түбөлүк отто күйөт. Эми ошондуктан көзүңүздүн алдында ошо сиз көрүп калың деп. Ошондо ыйлады дейт да апасы. Мен кечирдим, баламды кечирдим деп. Ошол кечиргенден кийин барып кабар алгыла деп Алкамага барса, барып иман келмесин оозуна айтышты. Ошол айтып бу дүйнөдөн иманды өттү дейт да. Мына ата энени ыраазы кылбаган перзенттин акыбалы
ошондой болуп жаман акыбалда ыймансыз кетишлик коркунучу бар экен да. Устаз, ана ошол эки кереметти Куранда Исра сүрөсүнүн 23 аятында энеңерге уф дебейле дейт. Шуга бир аз тафсирлеп берсеңиз. Кандай? Энеңерге уф дебейле. Уф дебегиле, ата энеңерге уф дебегиле десе, уф ошол бир сөз, мисалы ата эне айткан болсо кыжырданып коюп, каалабай, уффин деген өзү исми фейл деп коет. Бул ошол фейлдин маанисин бере турган исим болгондон ал кыжырдануу деп эме кылынат да. Ошол кыжырдануу, жактырбагандан ата энесин кыжырданып ошол уф деп айтпагыла деп ошол Алла Таала уфтагы дебегиле деп буйрат дейт. Демек, бул да болсо жаштарга насаат, насихат. Насихат. Жакшы устаз, жыйынтыктайсызбы? Убакыт болсо ата эненин оң акысы бар экен. Айтсам болобу? Кыскараак, 2 мүнөт убактыбыз калды. Анда кыска эле айтайын, ата эне үчүн балдардын, перзенттердин моюндагы акысы экен. Биринчиси, ата эне иштеп кесип кыла албаган маалда ошол ата энеге карашып тамагын карашлыгы. Экинчиси, кийинтирип ичишилиги. Үчүнчүсү, эгер өзү туруп отура албай, кийимин кие албай жаткан акыбалда болсо, анда ошолорду дагы аткаруу экен. Андан кийин чакырган болсо, чакырганга жооп берүү дейт да. Моюнсунуу, буйрган нерселерге моюнсунуу. Сүйлөгөндө ата эне менен жумшак сөз менен сүйлөсүн дейт. Андан жетинчиси, ата эненин атын айтып чакырбасын дейт. Урмат сый катары ата энесин атам десин же апам десин дейт. Андан кийин артынан ээрчисин, алдынан жүрбөсүн дейт да. Артынан ээрчисин. 9-су, ата энеси разы боло турган, сүйүнө турган амалдарды аткарсын дейт да. Кандай иш кылыш керек, ошо ата энем разы болот деп, тиричиликте болсун. Мына азыр нике деп айтпадыкпы? Ошо никеде дагы ошол ата эне разы боло турган, анан өтүп кеткен болсо, тирүү болсо дагы ата энеге дуа кылсын, кечирим дуасын кылсын дейт да. Себеби намазда дагы ошол салават дуруттардан кийин Аллахумма гфирли ва ли валидайя деп дуа кылып атпайбызбы? Ошол дуаларды дагы тирүү болсун, өтүп кеткен болсун, перзенттин хакын ошол ата энени эстеп, жоктоп, ошол дуа кылсын дейт, истигфар дуасын айтсын. Устаз, бир кыска дуа кылып бериңиз. Амин. Алла Таалам ошол ыйык Рамазан айыбызды Аллахым берекелүү кылсын. Элибизге, журтубузга Алла Таалам тынчтык берген болсун. Алла Таалам ошол жаштарыбызга ата энелерди сыйлаган жаштардан болсун. Себеби бул дүйнө кайтар дүйнө, эртең эле өзүнүн баласынан көрөт да. Ошондуктан ата энени сыйлаган болсо, балдардан сый урмат көрөт иншалла. Элибиз журтубуз абат болсун, элибиз журтубуз тынчтык болсун, ошол динибиз өнүккөн болсун, мамлекетибиз өнүккөн болсун, ошол ынтымакчылыгыбыз болгон болсо, бардык кырсыктардан Аллахым өз сактаган болсун. Аллахым Рамазан айыбызды Аллах берекелүү кылып кабыл кылган болсун. Амин. Алла разы болсун. Урматтуу момун мусулман бир туугандар, орозоңуздарды кабыл кылсын. Устаз айткандай, Кудай буйрса ошол айтылган сөздөргө, хадис аяттарга амал кылуучулардан кылсын. Ата эненин батасын алуучулардан кылсын. Алма сабырын алышып беттейт. Ошол жаштарыбызга, балдарыбызга Кудай Таала иман, толук, хидият тобук берсин. Ошол улуулардын жолун жолдогон, пайгамбардын сүннөтү менен жашаган уул кыздардан кылсын деп тилек кылабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Үтүөркө чүйдө кала бериңиздер. Кийинки эфирден амандашканга чейин. Ассаламу алейкум.